Кечеги биз бул жерде талкуу жүргүзүп атканда туалетке чейин кирип кеттик го. Келечегибиз бар өлкө боло турган болсок, кыргыз маданияты, кыргыз адабияты жөнүндөгү бир комитетти сөзсүз киргизишибиз керек ушул жерге. Маданияты жок мамлекет болбойт. Биз маданият десе эле ырдаган менен бийлегенди түшүнбөшүбүз керек. Эми ачык айтканда азыр 8, 9, 10 деп бул кызматты алуу боюнча эле ой болуп атат бул жерде. Ушу председатель комитет болоюн деп деген ой менен болуп атат, урматтуу коллегалар. Бакыт. Бакыт. Ата журт. Тынчтыкты сактагыла. Биринчиден, сиз адилеттүү алып барам деп келдиңиз. Адилеттүү сөз бериңиз. Мен алдымда үчөө сүйлөдү. Мадумаров бүтүн Кыргызстан. Бизден кирген мүчөлөр дагы макул болуп туруп ушул 7 комитетке бирок бир нерсени эске салып коюшубуз керек. Ар бирибиздин пикирибиз бар. Бул долбоордон кийинки пикирлер, урматтуу коллегалар, Конституциянын 82-чи беренесинде дээрлик комиссиялар менен комитеттер жөнүндө сөз кетет. Конституцияда кабыл алынган мыйзамдардын көзөмөлгө алуу комитеттердин ыйгарым укугуна кирип калган. Биз комитеттерди канчалык көбөйткөн болсок, жогорку кеңештин иштелишине ошончолук жеңил болот. Профилдик комитеттер деп коет. Биз кыргыз маданияты кылымдарды картып келатат деп айтып келебиз дагы, маданият жөнүндө бир дагы маселе жок. Өзү негизи биз келечегибиз бар өлкө боло турган болсок, кыргыз маданияты, кыргыз адабияты жөнүндөгү бир комитетти сөзсүз киргизишибиз керек ушул жерге. Маданиятсыз эл болбойт. Маданиятсыз өлкө да болбойт. Комитеттер көп болуп кетиши мүмкүн деп айтышыңыздар керек. Урматтуу кесиптештер, биз 35 депутат болуп келген кезибизде 95-жылы. Бизде 17 комитет бар эле. Комитеттин көп болгонунан казынага зыян да кетпейт, андан эч ким зыян тартпайт. Бирок тийиштүү мыйзамдардын аткарылышын, анын көзөмөлгө алынышын жана мыйзамдардын сапаттуу өтүшүнө сөзсүз түрдө адис болуп келген комитеттин мүчөлөрүнүн эмгеги аябай чоң болот. Ошондуктан кемеле дегенде биздин комитет, биздин структурада 12 комитет болсо бөлүнүшү керек. Себеп биз айтабыз дайым ушул жер казыналары жөнүндө. Ал өзүнчө чоң маселе. Гидроэнергетика боюнча өзүнчө чоң маселе. Ошондуктан мен сунуш кылам, маданиятты өзүнчө бөлүп коюшубуз. Вакыт бериле. Жогорку кеңештин бирден бир иштей турган кадыр барктуу жери бул бюджет, казына. Казына жөнүндөгү комитет бул жерде жок болуп калыптыр. Комитет по финансовой и экономической политике болуп калыптыр. Казынаны дагы өзүнчө бөлүп коюш керек. Себеп көзөмөлдүн баары казынаны көзөмөлдөгөндөн башталат. Жогорку кеңештин бирден бир милдети эл өкүлү катарында ошолду. Ошондуктан комитеттерди, урматтуу кесиптештер, 12 комитет кылып түзүп, себеп ал айлык албайт. Айырмасы жок. Кабинет бөлүнбөйт, автоунаа бөлүнбөйт. Бирок иштеш керек, адамдарды иш менен жүктөш керек. Тескерисинче 2 гана төраганын орун басары жетиштүү болот. Болгондо дагы азыр илгери да ушундай 2 орун басары бар эле, бири чарбалык иштери боюнча, а чарба иштерин дагы президент көткөрүп бергенден кийин эмне жумуш менен алек болот? Бир төрага калыш керек, төраганын орун басары калыш керек чарбалык маселелер боюнча, экинчи орун басары болуш керек мыйзамдын кабыл алуу же мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча бир орун басары болуш керек. Менимче ушул жетиштүү болот. 2 орун басар жетиштүү болот. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, бизде структура боюнча могу комитет, социалдык комитет деп атпайбызбы? Социалдык комитеттин ичинде бул убакка чейин дагы жазылган эмес, азыр дагы жазылбаптыр. Азыр Адахан Кимсанбаевич жакшы сунуш айтты, мен колдойм. Маданияты жок мамлекет болбойт. Биз маданият десе эле ырдаган менен бийлегенди түшүнбөшүбүз керек. Маданият деген көп тармактуу. Маданият чындап айтканда биздин өлкөнүн экономикасынын эң башында турган маданият болот. Эгер биздин өлкө агрардык өлкө, биздин өлкө туристтик өлкө боло турган болсо, маданиятыбыз жок болсо бизге эч ким келбейт. Туурабы?
Ошондуктан мынакей азыркы комитет, социалдык комитетте социалдык политика, образование, наук, здравоохранение деп атат, маданият деген, культура деген жок. Ушуну кошуп коюшубуз керек. Биз муну буга кошпой, жанагы Адахан Кимсанбаевич айткан маселеде маданиятты өзүнчө караганда анан биздин маданияттуулугубуз өсөт. Биз, урматтуу туугандар, ушунча убакыттан бери көчөгө жазалган төңкөрүштөрдү көрүп келатабыз. Көчөгө жазалган төңкөрүштөр неден улам келип атат? Жан дүйнөбүздүн жардылыгынан келип атат. Биз качан жан дүйнөбүзгө азык топтогондо жан дүйнөгө төңкөрүш жасайбыз. Биздин маданиятыбызга канчалык көңүл бурсак, ошондо Кудай буйрса биздин өлкөбүздө өсүү болот деп ойлойм. Экинчи нерсе, биз агрардык өлкөбүз, ушул агрардык комитетти дагы мына азыр депутат айтып кеткендей, мен да колдойм. Ушул эки комитетти сунуш кылып айтат элем. Рахмат. Бүтін Кыргызстан Адахан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, иштин жакшы натыйжалуу бүтүшү үчүн канча талашсак болот? Бул бир жак. Экинчи жак. Азыр кээ бир кесиптештер айтты, комитеттин саны кыскарышы. Эмне табабыз кыскарткандан? Казына азаябы, айлык азаябы, эмнеден? Маселе мындайда турат. Урматтуу кесиптештер. Россия Федерациясы Конституцияга өзгөртүү киргизди. Бакыт. Ата жұрт. Тынчтыкты сактагыла. Эгерде мына жакында ошо Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында комитеттердин санын 40ка чейин көтөрдү. Эмне үчүн? Мамлекет кичине болобу, чоң болобу, алдында бирдей маселе турат. Эгерде, урматтуу кесиптештер, биз чыныгы элдин, калктын маселесин чечебиз десе, агрардык комитет өзүнчө бөлүнүш керек, маданият комитет өзүнчө болуш керек. Экинчи маселе, bizde 1 milyondan aşık Kırgızstanlık jaranları sırtta жүрөт. 1 milyondan aşık. Бұл деген кайгы аргандай өлкөгө. Biz эмгек жана миграциялык саясат жөнүндө bir комитет түзүшүбүз керек. Комитет по труду и по миграционной политике. Мына ключевой маселе кайсы жакта турат? Биздин кендирибизди кескен маселе кайда турат? Барыңыздар айылдардан келдиңиздер. 65% элдин бар айыл чарбасында жашайт. Айыл жергесинде жашайт. Бирок 20 жаштан жогорку жаш кыздар менен жигиттерди таппайсыздар. Согушка кетти дегендей, жалаң абышка кемпир чалдар калган. Эмне үчүн? Ички миграция жана сырткы миграциянын кесепети. Мына ушул маселеге келгенде, мигранттардын маселесин, алардын укугун толук кандуу сакташ үчүн бизге ант берди Конституцияга. Ар бир кыргыз жаранынын укугун сактоого ант берем деп. Мына ошол миллиондон ашык сыртта жүргөндөрдүн укугун сакташыбыз керек. Ар дайым комитет болуп келген ушундай миграциялык саясат жөнүндө деген. Комитеттин санынан эч нерсе өзгөрбөйт. Тескерисинче орун басарларга өзүнчө машина, өзүнчө айлык акы болгондон кийин ошол орун басарларды кыскартып комитетти көбөйтөлү. Рахмат. Урматтуу коллегалар, Торобаев ата журт. Урматтуу коллегалар, баарыңар азыр комитеттер боюнча айттастар. Туура айттастар. Бирок урматтуу коллегалар, коомчулукта бүгүнкү күндө 7-чи созутта парламент кандай иштейт? Кечеги биз бул жерде талкуу жүргүзүп атканда туалетке чейин кирип кеттик го. Ручка, кагаз, тигиндей бул жака түшүп кеттик го майдаланып. Урматтуу коллегалар, силер айтканыңар баардыгы туура. Бирок сиздер да туура түшүнгүлө да. Ар бир комитет кийин введение токтом менен биз бекитебиз. Ошол жерде миграциясы болот дагы, кыргыз маданияты дагы болот дагы, бюджети дагы болот дагы, аграрный саясат дагы болот дагы. Ошол жерден биз сиздер менен чогуу токтом менен бекитип коебуз. Токтом менен бекитип коебуз. Ошол жерде ар бир тармак комитет өзүнүн кайсы тармакта саясат жүргүзөт, кайсы тармакта мыйзамдарды кабыл алат. Азыр мына Кыргызстан боюнча оптимизация деп атабыз. Оптимизация деп атабыз. 120 депутаттан 90га түштүк. 9 комитеттен 7ге түшүп атабыз. Ачык айтып коеюн, урматтуу коллегалар. Биз мына бул жерде жумушчу топ түзүлүп атканда 4 комитет болуп атат экен, андай мындай деген сөздөрдү айттык. 6 комитет жасадык. Кийин дагы 7 комитет кылады, 7 комитет жасадык.
Biz dagы элдин астына чыкканда мына biz dagы кыскарттык. Комитетибизди кыскарттык. Эми ачык айтканда азыр 8, 9, 10 деп бул кызматты алуу боюнча эле ой болуп атат бул жерде. Şu председатель комитет болоюн деп деген ой менен болуп атат, урматтуу коллегалар. Бул жерде кийин анан кийин зам комитет болот, орун басары болот. Ал орун басарга бөлүнөт. Сиз мына айыл чарба багытында көзөмөлдөйсүз. Сиз көзөмөлдөйсүз. Сиз орун басары недропользователь боюнча көзөмөл жүргүзөсүз деп, ошол жерде комитеттин ичине бөлүп коет тиги тармактарды. Комитеттин мүчөлөрүнүн арасынан бөлүп коет. Ошондо ар бир мүчө өзүнүн бир багытта иштерди алып бара берет. Ошондо сапаттуу болот, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн Талант Турдумович, азыр биз 4 вице-спикер, 7 комитет деп 7 комитет, биздин депутаттар да 7ге макул болгон. Биз сүйлөшкөнбүз. Ошо 7 комитет деп бекитип коелук. Анан кийин балким кайсы жерде аталыштар эгерде өзгөрүп калса, аны өзгөртүп кое берелик. Рахмат.